Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү, студияда Айзада Сулайманова. Алгаш жаңылыктардын кыскача мазмуну менен тааныштырам. Жапаров өлкөдө эпидемиологиялык кырдаалды турукташтыруу милдетин койду. Айзаданын өлүмү милиция кызматкерлерине иш козголду. Нарында COVID-19 каршы эмдөө башталды. Садыр Жапаров 8 апрелде учурда өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаал боюнча ыкчам жумушчу кеңешме өткөрдү. Бул тууралуу президенттин басма-сөз кызматы билдирет. Кеңешмеге өлкөнүн бардык облустарынан саламаттыкты сактоонун аймактык мекемелеринин жетекчилери катышты. Республикадагы азыркы күндөгү эпидемиологиялык кырдаал жана аны жакшыртуу, турукташтыруу боюнча зарыл чаралар талкууланды. Садыр Жапаров медициналык мекемелерди дары-дармектер запасы менен жетиштүү камсыздоо жана аларга кошумча койка орундарын уюштуруу милдетин койду. Бишкекте уурдалып өлтүрүлгөн Айзада Канатбекованын сөөгү кечээ 8 апрелде Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарында жерге берилди. Бир үйдүн жалгыз кызы 27 жаштагы Айзада Канатбекова Кыргыз-Түрк Манас университетинин дене тарбия жана спорт факультетин 2020 жылы аяктаган. Ал 5 апрелден бери дайынсыз болуп, сөөгү 7 апрелде Бишкектин четиндеги Арашан жана Чокморов айылдарына жакын жердеги талаада автоунаанын ичинде табылган. Шаардык милиция кызды уурдоого шектүү 1985 жылы туулган Замирбек Теңизбаев алгач кызды муунтуп өлтүрүп, андан кийин өзүнө бычак сайып жан кыйганын билдирди. Технопример борбору Ликон компаниясынын Кыргызстандагы расмий өкүлү, аталган борбордун негиздөөчүсү Турат Дубанаевдин демилгеси жана Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт, архитектура университетинин колдоосу менен өз ишмердүүлүгүн баштады. 2021 жылдын 5 апрелинен 9 апрелине чейин Технопример окуу илимий техникалык борбордо транспорттук жана технологиялык машиналарды эксплуатациялоо. Кафедранын башчысы профессор Ислам Сүйүнтбековдун активдик катышуусунда 7 областтан келген өзгөчө кырдаалдын министрлигинин адистери Ликон компаниясынын жаңы техникаларын терең өздөштүрүшөт. Сабак башталар алдында Ликон компаниясынын Кытайдан келген өкүлдөрү жана Технопример компаниясынын негиздөөчүсү Турат Дубанаев сөз сүйлөштү. Турат Дубанаевдин айтымында Насирдин Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт, архитектура университетинин алдындагы Технопример окуу илимий техникалык борборунун расмий ачылышы 2021 жылдын май айына мерчемделген. Бишкек шаардык прокуратурасы 27 жаштагы Айзада Канатбекованын уурдалып, андан кийин мыкаачылык менен өлтүрүлүшү боюнча фактыны териштирди. 1 май райондук милициясынын кызматкерлерине шалаакылык беренеси менен кылмыш иши козголду. Башкы көзөмөл органдарынын расмий сайтына кабарлагандай, тергөө ишин жүргүзүү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин Бишкек шаардык башкармалыгына тапшырылды. Нарын облусунда COVID-19 инфекциясына каршы эмдөө башталды. Бул тууралуу Нарын облустук үй-бүлөлүк медицина борборунун директорунун орун басары Табылды Жакыпов билдирип, өзү дагы биринчилерден болуп вакцина алган. Жакыповдун айтымында облуска 8000 доза вакцина алынып келинип, райондордогу үй-бүлөлүк дарыгерлер топтомуна жеткирилген. Бул препарат менен 4000 жаран эмделет. Учурда Нарында эпидемиологиялык абал туруктуу, бирок өткөн жумага караганда ооругандар көбөйдү. Ушуну менен жаңылыктардын бүгүнкү түрмөгү аяктады. Ал эми биздин эфирде аба ырайы улантат. Бизден алыстабаңыздар.